салам. Үйүңүз кут болсун. Рахмат. Ушул Сип үйдө жашап атпсыз. Уже 2 жыл кыштап коюпсуз. Биринчи өзүңүз боюнча тааныштыра кетсеңиз. Аты жөнүңүз ким, каяктан болосуз? Мен атым Замир. Талас шаарында эле ушул Токтогул Фрунзе көчөсүндө жашайм. Ушул адрес боюнча. Өзүм жерим Өйдактан, Талас районунан Үчөмчек айылы деген бар. Ошол жактан болом. Анан ушул деги Сип үйдө 2 кышты кыштадыңыз да. Ооба. Сип үйдө жашаган жактыбы сизге? Ооба, жакты, жакшы. Жакты. Сип панел бул. Өзүм негиз башында эле жактыргам, ошо ойлогондой эле жакшы үй болуп чыкты да. Менин оюмча жакшы деп ойлойм. Мисалы, мурда эми буга чейин кирпич үйдө жашачыңыз да турабы? Ооба. Эмне өзгөчөлүгү бар экен ушул кирпич үйдөн, Сип үйдүн? Эndi өзгөчөлүктөрү мунун биринчиден эле эң биз көксөгөн эле жылуулук. Жылуулук. Анан мындай энди буда бир жана көгөрүп кетмей, же бир бууланып кетмей, тигүү дегендер жок экен да жакшы. От жакмай, күл чыгармай деген жок. Таза үй болот экен да энди. Эмне бурайсыңбы, эмне илесиңби иши кылып мындай аябай жакты, мындай жакшы. Дубалга караганда жакты да энди бир сөз менен айтканда. Минустарын көрө алдыңызбы ушул Сип үйдүн? Минус деле 2 жылдан бери минус жагын айта албайм. Минус деле жок. Андай минус жагы жок. Только плюстарын айта алам. Анан эми көпчүлүктүн сурообу да ушул үйдү канча сомго салдырды, ошо прям канча сомду ошо компанияга бердиңиз? Ушу компаниянын бүтүшү боюнча жанагы договор боюнча 90% үй бүтүп атпайбы? Сыртынан 100% бүтөт экен да үй. Анан ичин обделка эле калат да, кооздуктарды такмай. Ошондо ушул 124 квадрат метр ушул 3 миллион 5 миң сом менен бүткөн. Таамай айтканда 3 миллион 5 миң сом болгон. Анан ичи энди обделкасын өзүбүз жасадык. Ошо ичине да бир 1 миллион 200 кетти. Ошо менен 4 миллион 200 менен бүттү да ушул жанагы ушу көрүп турган үйүңөрдүн баары ушу бүт. Жазылгасы менен, тигүүсү менен 4 миллион 200. Ошондо курс менен 48 миң доллар менен бүткөн. Бирок 48 миң долларга деле мындай беркиндей дубал үй наркы берки деле сала албайсың. Ошо компанияга кантип барып калдыңыз сиз негизи? Ошо Адексти каяктан көрүп калдыңыз? Менин бул компанияга барган себебим мына Шанкайда косулду жакта. Ошол жакта жолдош балам бир этаж кылып салдырган. Ал деген 19-жылы салдырды ушундай. Ошону көрүп, ошону жактырып анан досум менен акылдашып анан Шаргор Адекске барып, проектлерин көрүп, шарттарын көрүп, жакты, анан салдырдым, жагып калып. Ошол Адекске, мисалы, офиске бардыңыз да. Офиске барган учурда биринчи консультация алдыңыз. Консультация берип атканда биздин ошол кызматкерлер тараптан сизге орой мамилелер болдубу? Жок. Мага эң жакканы ушу Адекс балдары. Кимиси болбосун, баары сонун, барсаң таза, жашынакай, кофелери менен бүт жанагы журнал, анымунулары баары жакты да, анткени көпчүлүк эле барат да, туманда, мындай үйдү билбей эле барат да. Анан жанагы журналдар, проектлер ушулар дагы жакшы көздү ачат экен да. Әрге білесің, барасың, кайсыл проект менен саларың өзүң деле билбей эле барасың. Анан жана журналдардан көрүп отуруп, анан адамга жакшы бир эмелер келет экен да. Анан ошентип ушул үйдү жактырып 2 күнбү 3 күн отурдум ошол жерде. Эми биз кичинекей бир короо салып аткан жокпуз да, үй салып аткандан кийин 2-3 күн аябай кыйналдым. Тим эле кыйналып кетип атып, кайра кечинде кетем. Ошон үчүн аердеги балдардын баары мени жакшы таанып калган. Ой деп эле кайра эртесине келем. Ушинтип атып иши кылып жакшы ушул үйгө токтолуп салдырганбыз. Жакты. Адекстин кызматкерлерине, жалпы бүт жамаатыңарга ушул моменттен пайдаланып айтып коеюн, ыраазычылык. Өзгөчө Уларбек, берки балдардын аттарын унутуп койдум, 2 жыл болуп калды. Ушул баарына эле жалпы ыраазычылык да. Ушул проектин чийип жатканда сиз ошол журналдагы даяр эле проектин алып алдыңызбы, же болбосо? Жок, биз өзүңүз өзгөртүү киргизип проектини жактырып анан кичине переделка кылдык. Мына жер мисалы үчүн аяк боюнча 2 комнат болчу. Айрым бир жаккан жери өзүңүн табитиңе жараша смета жазыша берет экен да, проект чийип, анан ошого жараша смета чыгара берет экен. Мен фундаментти бир аз бийигирээк кылдым, чем тиги проекттеги караганда. Алдыңкы этажды бийигирээк кылдым. Иши кылып өзүм оюма туура келгендей размерлерди айттым, ошого жараша сметаларын чыгарып беришти. Айткан срокторунда бүтүрүштү. Ыраазычылык баарына жакшы. Проектини сиз өзүңүз каалагандай кылып? Мен өзүм каалагандай кылып переделка кылып чийдик. Эсептеп келгенде мындай
кымбатыраак кылып же болбосо бир шуруптун баазын өтө көтөрүп салуу деген нерселер болдубу? Же сиздин оюңузда лично мага жакты алардын условия, алар деле кылган иштери деле бүтүргөнү баары эле жакты. Сөздүн кыскасы жакшы балдарга рахмат. А эми стройкага келе турган болсок, стройка кандай жүрдү, строитель балдар кандай иштейт экен? Жакшы, мен аябай ыраазы. Балдардын иштегенине ыраазы болдум да өзгөчө. Жакшы иштешти. Фундамент. Мунун мага жаккан жери ар бир нерсесин ар бир бригада келип кылып кеткени жакты да. Мисалы үчүн фундаментин бирөөлөр кылып кетти, стенасын бирөөлөр айнегин, электростосун, ошо сантехникасын тигүү ошолору жакты да. Анткени балдар иштей берсе, бирөөсүнүн жумушу чыгып калат, тигүү мындай үй салдырганда кичине кармалат го. А бу жерде бригада келет экен, фундаментин бүтүрүп кетет экен, болду, алар болду, жыйналып таптаса кылып жыйнаштырып кетет экен. Анан келип стенасын тургузуп кетет экен, айнегин бирөөлөр келип салып кетет экен. Ушулар абдан жакты да мага. Негизи ушулары жакты өзгөчө. Анан ошол мисалы смета тактап договор түзөрдө бир чечимге келгенсиздер да, ушунча айдын ичинде бүтүрүп беребиз деп. Убактысында эле бүтүрүп бердиби же бир 2 ай 3 ай өтүп кеттиби? Биз негизи 3 ай договор деп окугам, 3 айын билгем. Бирок мен өзүм балдарга айттым да, өтө шашпагыла, мага убакыт анчалык деле зарыл эмес энди, мага сапаттуулугу керек деп, мен 4 айда бүтүрүштү окшойт. 1 ай өттү. Бирок ага деле эч эмем жок. Өзүм ошентип балдарды шаштырбай эле. Анткени ошол кезде мына таласка бир 3-4 объект салынып кетпедиби? Анан балдар тияктан келип атты, бияктан келип атты, тияк бирке кармалып калып атты, кээ биркилер. Ушундай болуп, бир аз убакыт өттү, бирок энди ал маселе эмес. Үй салдырып аткандайын өзүм деле анча шаштырган жокмун. Мисалы айтып убагында эле бүттү десек болот энди. Мисалы жана башында айта кеттиңиз го, офиске барып проект чыгып атканда бир аз кыйналдым депчи. Стройка жүрүп аткан учурда шуруп ташып, шуруп жетпей калды байке, же болбосо фундамент байке цемент жетпей калды деп чалган строительдер болдубу же кандай болгон? Эчтеке болгон жок. Наоборот, ошол жагы жакты. Булар кенен алып келип коет экен. Анан кылып артса жашынакай алып кетет же калтырып кетет. Ошондой жакты, андай материал жактардан ташмай же талаш тартыш жетпей калып, мындай убакыт кармап антимиткен вообще болгон жок. Сиз стройкага такыр аралашкан жоксуз? Жок, бир да шуруп алып келип? Жок. Бардыгын компания кылып берди. Алар кылып аткан учурда эчтеке алып келген жок. Бүт өздөрү ошолору жакты, бүт инструменттер менен келет экен, баары өзү менен өзү, дымдары жок, иши кылып мага жакты айтыр. Жакты деп атасыз, эми ушул сип панелден салынган сип үйлөрдү мындай жакындарыңызга сунуштайт белеңиз? Конечно, сунуштап эле атам. Канча киши. Эми бул сип панел кызык болуп, бизге аябай көптөр келип атты да. Мына ушул учурга жери жок дегенде бир 2 күндө бир киши келип көрүп кетет. Баарын эле айтып атам, болду, барып эле салдырып берчи, анан болду, кейебейсиң. Анткени үй салдырарда энди адам кыйналат да, эмне кылсам, дубалдан салсамбы же сип панел же бескоблок менен салсамбы деп иши кылып. Ар кандайлар болот, бирок көбүн эле айтат элем да, сип панелди ойлонбой эле салдырып берсеңер болот. Мунун жылуулугу, кышында экономичныйлыгы, мондай бир жашынакай эле батареяларды эле коюп койдук, эмелери менен, датчиктери менен. Болду, расход жок. Бул аябай кыштын суугунда 1 айда 4000 деп эле коелучу, 3900 сом чыгып келди ушу. Бир жолу эле, атак болбосо 2700, 2,5 ушинтип. Анан бул үйгө негизи 3 эле ай кыш экен деп койсом болот да. Декабрь, январь, февраль. А кезде деле эмнентип күн жашынакай жылтетип эле тийип койсо эле үйүң мемирек, жылуу да. Негизи жакшы экен, жылуу үй экен да бул. Жылуулугу жакты да өзгөчө. Ошол мисалы 3,5 деп атпайсызбы? Кыштачы. Ошол суммага бул отопление эмес, могу свет, арестондор, Жалпы тамак аш бүт бардыгы кирет да, туурабы? Конечно, бүт кирет, бир эле счетчикте. Мисалы көмүр алсаң эле канча? Мисалы үчүн атайын эле көрөйүк деп максимально иштеттик бүт. Анткени биз мына үй үстү аябай жылуу болот экен. Асты жылуу болуп турса эле үстүндө анча-мынча комнаталардын өчүрүп салып аттык негизичи. А бирок 1 ай атайын жагып көрдүк да, бүт полный өчүрбөй, аябай жылуу тим эле мына неберелер футболкачан эле ушундай жеңил эле кийимдер менен жүрүштү. Ошондо бир жолу 3900 сом келди ошо. Квадратурасына карата да. Бир жолу эле 3900 келди. А так 3000 тегереги, 3,5, 3 эле айда. Мисалы эми үй салдырыш деле бул чоң иш да. Мисалы биз ушул үй салдырыш үчүн канча жыл эмгектенип, чет жактарда иштеп жүргөндөр бар да. Анан ошол мисалы сиз үй салдыраарда бирөөдөн кеңеш сурап, сип панелден салдырайын деп аттым эле деген учурда, сип панель болбойт, лучше кирпич сал дегендер болдубу?
Ушундай айта албайм мен. Ооба бизде көбүнчө сип панелге ишенбей айткандар болду десем деле жарашат го Мисалы дейм. бирөө менен кеңештиңиз да, сип панель Ооба, салдырайын деп атам, жакын досуңуз бир 5 болду киши делечи. менен акылдашсаң үчөө ай кандай болот көр энди өзүң дегендер болду. Бирок менин жакшы досум мага жер салдырып койгон да. Мен ошодон улам эле буга толук эле өзүм 100% эле ниет коюп туруп алдым да. Жолдош балам дагы ушул акчыкка чейин эле эме ыраазы. Ал ошон үчүн ага жаккан үчүн мага совет берип атат да. Жакшы жолдош балам. Талас деген. Шанкайда турат. Аякты көрсөңөр деле болот. Ал биринчи проектилерден. 17 салдырса керек ал. Жок 19 салдырыптыр. Эми чоң рахмат. Үйүңүз кут болсун. Бирөөзө ушул үйдө жакшылыктарды деле көрүп жүрө бериңиз. Эми сизге кичине биз эркин микрофон берели. Ушул ADEX Курулуш компаниясына ыраазычылык айтып, эл менен элге өзүңүздүн кичине пикириңизди айта кетсеңиз. Ооба, жалпы ADEX фирмасына, ошонун жамаатына Уларбекке өзүм лично атыман ыраазычылык айтып кетем. Ушинтип эле элдин керегине жарап, элдин турмуш шартына ылайыктап бааларын иши кылып, элди кубантып, ушундай жакшы тамдар салып жүрө бергиле. Жакшы, эми бул современный үйлөрдө энди башка жактан келген үйлөр энди аяк деле бизден мурдараак цивилизацияга жетишип, тиги болуп, жактырылып калган үчүн салынып атса керек деп ойлойм да. Негизи көп эле кишилерге ушундай маалымды айта элем да, мындай советую да, жакшы үй негизи салдырыш керек. Ойлонбой эле салдырыш. Ойлонбой эле салдыра бериш керек. Азыркы биздин ошол климатыбызга жараша сон. Ушундай жылуу, жайында салкын. Эми салкын кылып койсоң оңой эле да, айнектерди ачып койсоң салкын болот. Главный жылытыш да. Мен унутуп калыптым. Жер титирөө мисалы баяда катуу жер титирөө болду го? Ошол учурда байкалдыбы үйүңүздө? Жок, үйдүн өзүнөн эчтеке байкалган жок, анан люстралардан, кичине мындай кылдырай турган нерселерден байкалды, анан бирок үйдөн жок. Анткени мага жаккан жери ошо башында эле договор кылып атканда эле мага жаккан ошол болду да. Сейсмологический устойчивость 100% деген эле жакты да. Уларбек тамашалап айтканда айттым эле, үйүңүздү шамал алып келип туруп, төл анан көтөрүп чаппасак эчтеке болбойт дегендей. Ошондой эле экен. Мен курулуп атканда энди өзүм аралашып көрүп турдум да эмне болуп атканын. Жана ыстыктары, бекилип аткандарын баарын көрүп аттым да. Жакшы. Жер титирөөгө аябай мындай туруктуулугу 100% дегенге мен толук ишенем да. Мисалы жанагы кээ бир кадрлар суроолорду берип калат да, комментарийлерге жазып калат да. Бул шамал келип туруп эле учуруп кетет депчи. Жок, андай. Аларга оюңуз фундаментке бекилип аткан мындай болтторду көрдүм да, андай болушу мүмкүн эмес. Анткени мындай чоң калың болттор менен бекилди да. Биз энди үй салдырып атканда таза карабай койгон жокпуз, энди карап эмне болор экен деп байкап жүрдүк, конечно. Ал андай болбойт. Андайларга мен кошулбойм. Туура эмес. Анткени алар көргөн жок окшойт ошо кантип фундаментке бекилип атканынчы. Азыр материалдар дагы сон болуп калбадыбы? Жана чоң болттор менен бекилип атты, мен аны көрдүм. Ал анча-мынча фундаментти наоборот дубалга жөн эле эми дубалды фундаменттин үстүнө эле куюп кеткенге караганда ал фундаментке бекип атпайбы? Ал бекем болот наоборот. Мындай үйгө караганда өтө бекем болот. Макул, чоң рахмат. Силерге да рахмат.